Салам достор, каналыма хош келдиңиздер. Мен Шерхаз Тайырбеков. Бүгүнкү түрк тили сабагыбызда жерлерди ошондой эле багыттарды үйрөнөбүз. Даяр болсок баштайлы. Анда эмесе багыттар менен баштайлы. Түрк тилиндеги багыттарды йөн дейбиз. Биринчи doğu, doğu, чыгыш, batı, batı, batış, kuzey, kuzey, dündük, güney, güney, düştük, güneydoğu, güneydoğu, düştük, çıkış, kuzeydoğu, kuzeydoğu, dündük, çıkış, kuzeybatı, kuzeybatı, dündük, batış, güneybatı, güneybatı, düştük, batış. Урматтуу үйрөнүүчүлөр, ал эми биздин кийинки багыттарыбыз бул сол, оң, жогору, ошондой төмөн. Түрк тилинде оң дегенди биз са дейбиз. Са, сол, сол, кыргызчадагыдай эле сол. Yukarı, yukarı, жогору, aşağı, aşağı, төмөн, ылдый. Анда эмесе жерлерди үйрөнөлү. Биринчи бул жерибиз алтында, биринчи сүрөттө алтында, астында, ылдыйны деген маанини билдирет. Ал эми кийинкибиз бул үстүндө, үстүндө, бир нерсенин үстүндө. Кыргызчадагыдай эле үстүндө. Ал эми кийинки үчүнчү сүрөттөбүз ичинде, бир нерсенин ичинде. Кыргызчадагыдай эле бул деле ичинде. Кийинки төртүнчү сүрөтүбүз бул аркасында, аркасында, кыргызчадагыдай эле аркасында. Бир нерсенин аркасында. Янында кийинки сүрөтүбүз, янында, жанында, бир нерсенин жанында. Янында, жанында. Кийинки сүрөтүбүз өнүндө, өнүндө, алдында деген маанини билдирет. Бир нерсенин алдында. Кийинки сүрөтүбүз арасында, арасында, кадимдей эле кыргызчадагыдай эле арасында. Бир нерсе, эки нерсенин ортосунда, арасында. Кийинки акыркы сөзүбүз бул көшесинде. Көшесинде дегенибиз бир нерсенин бурчунда. Altında, üstünde, içinde, arkasında, yanında, önünde, arasında, köşesinde.